өтүп кеткен майраңар менен бүгүн бореки көпүрөнү коопсуздук болуп атат, ошону алыш керек болуп атат. Айдоочуларга мишайт этип атат. Бүгүн саат 9-тан баштап саат 6-га чейин жол жабылат. Арасында ачылып турабы же ошого чейин такыр эле жабылабы? Бир жак жагын ачабыз, аркы бетин. Объезднойдагы бар ага. Объездной ар жак. Бир жак жагын жаап туруп, андан кийин крандар келгенде эки жагын жаап коюшат. Техника безопасности керек ошо. А так пока коюшпогону ар жак бетин ачып коебуз. Көл жактан келаткандарчы кандай? Көл жактан жабабыз. Жабылабы, ошолорго. Жабылат. Алар 6-га чейин өтпөйт бияктан. Өтпөйт уже. Может, жет чыкпаса, ар жагын өтпөсө, ар жагында жабабыз. Пока көпүрлөрдү чүйүш керек десе, ошону жаап коюп өтүп атса, ар жак жагын жаппай отурабыз, ошону өтөбүз. Канча күнгө барат толугу? Бүгүн эртең максимум 3 күн ичинде, бирок 2 күн ичинде аракет. Бүгүн 2 май 2026 жыл саат 9-тан 3 мүнөт өттү. Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 54-километриндеги мост бузулган атат. Күнчүгүстөн жана батыштан келген автоунааларды посттун оң жак капталы менен айландырып өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап беребиз азыр. Алдын ала маалымат катары айтылып атат.